Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Түнкү жылдыз телеберүүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Жана аны алып баруучу мен Акмарал Айдарова. Бүгүн биздин студияга өзгөчө коноктор келип отурушат. Анткени бир үй бүлөдөн чыккан чыгармачыл өнөрүн аркалаган эже сиңдилер конокто. Акын, көптөгөн ырлардын автору Рабыкан Арапова жана анын сиңдиси, обончу жана аткаруучу Кадамжай районунун Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнүн маданият үйүнүн директору Лайлыкан Арапова. Эжекелер биздин студияга кош келипсиздер. Кутман кечиңиздер менен кыштын алгачкы жааган карында кандай жетип келдиңиздер? Кушбат кылсын, баягы чакырган жерден калбадыйт. Ошол биринчиден сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол 8-каналдын жалпы жамаатына ишиңиздерге ийгилик болсун. Ал эми элге амансыздарбы, кутмандуу элим деген сөздү айткым келет. Рахмат, сиздердин ушул студияга чакырып бизди конок кылып атканыңыздарга. Алгачкы кар абдан жакшы жаада болуш керек. Себеби сиздердин студияга конок болуп келгенибиз бул чоң бакыт. Себеби элдин алдында элге маанай тартуулап, жакшы маанай тартуулап жааган аппак карды коштогону келдик окшойт деп ойлойм. Кыргыз элинде жакшы кеп бар, улууну урматта деген. Анда эмесе эжеси, Рабыкан эже сизден баштайлы улуудан. Рабыкан эже, ушул сиздин акындык өнөрүңүздүн өркүндөшүнө кимдер себеп болду эле жана ошондой эле ушул берекелүү калемиңизден жаралган ырларыңыздын тематикасы эмнеден? Ырлардын тематикасы ар түрдүү, жаш өзгөчөлүккө байланыштуу, жаш кезде сүйүү жөнүндө көрөк ырлар, туулган жер жөнүндө, ата эне жөнүндө, бул жашоого философиялык ойлор айтылган ырлар. Ал эми менен ошол ырлар чыгармачылыкка түрткү болгон биздин өзүбүздүн Аллага чексиз шүгүр уучубуз, куромес элибиз ыр жандуу эл болгондон кийин Алкул Осмонов сыяктуу, Жоло Мамытов, Турак Кожомбердиев сыяктуу акындарыбыздан, Сүйүнбай Иралиевден, мынакей Эгемберди Ирматов сыяктуу акындарыбыздын таасири чоң болду. Бүгүнкү күндө айрыкча Надырбек Алымбековдун ырларын дагы көп окуйм. Ушунчалык турмушка жакын, жүрөгүбүздү козгогон, ушул патриоттукту ойготкон ырларынан азык алып келем. Андан кийин албетте уяда эмне көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биздин атабыз менен энебиз өзү ушул чыгармачылыкка көңүл койгон билимдүү адамдар. Атабыз кесип боюнча мугалим, кыргыз тили адабияты. Анан ошол бизди балалык убактан баштап кимибиз кайсыл жака багыт алганыбызга карата бизге түрткү болду деп ойлойм. Себеби ушул кызымдан бир жакшы ырлар чыгат окшойт деп алгач мага Омар Хаямдын китептерин, Маяковскийдин китептерин, Олжас Сулаймановдун казак акыны, ушундай акындардын китептерин мага белек кылып, мага эмнегеде үйрөн сепкен экен деген сөз айткым келет да. Ошол мага берилген белектер мага жоопкерчиликти арттырды. Демек атам мага ишеним артып атат, мен ага жооп кылышым керек дегенде анан изилдене баштадым да, мен ыр жазышым керек окшойт деп. Ошол азыркы ырымды ошол атам менен энеме армандап атат. Эгер уруксат берсеңиздер. Жашагыла бакыттары бузакка, ата энеден ачылыптыр чоң бактым, өзүңөрдөн жашоо таптым, дем таптым, берген билим тарбияңар чоң азык, өзүм үчүн чыйыр таптым, жол таптым. Кошоматтан коңул жайды издебей, туура сүйлө жакпаса да тууганга, жетеленбей жетик ойду бек кармап, өргө чапкын, камчы салып бууданга деген сөздөр сырга болуп кулакка, жарык чатчат караңгыда ыргакка, кош жылдыздай көз сүйүткөн ата энем, жашагыла бакыттары узакка. Аябай жакшы, Рабыкан эже, ушул кайсыл гана ыр болбосун биринчи ата энеден баштаган бул өзгөчө го деп ойлоймун. Лайлыкан эже, эми сурооду сизге узатсак, ушул Кадамжай районунун айыл өкмөтүндө директор болуп иштеп келет экенсиз. Ошонуңузга карабастан ушул өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга чыгармачылыкта эрте кечи жок деп
ушуну аркалап ушундай өнөрдү баштапсыз. Кайсыл гана чыгармачылыкты же өнөрдү баштабаңыз сизге бир албетте сизди колдогон же сизге наставник сыяктуу, башкача айтканда устат күтөт ошол ийгиликке жетүү үчүн. Ал эми сиз ушул обончу жана аткаруучу болуп, ушу чыгармачылыкта жылдызыңыз жаңыдан жанып баштаган экен, Кудай буйрса. Сиз кимди өзүңүздүн устатым деп эсептейсиз? Рахмат, эң жакшы суроо бердиңер. Ар бир адамга шык берүүчү, анан ошонун делебесин козгоочу бир сөз болот же кимдир бирөө болот деп ойлойм да. Анан менин бул жашоомдо жалаң гана чыгармачыл адамдар менен жашадым. Себеби алар биздин ата энебиз, чоң энебиз болгон. Чоң энебиз өлөңчү болгон, ушундай кошокторду жакшы айткан, өзүнчө оондорду чыгарып, азыр ойлосом ушу оонда чыгарчу экен да, ичине мындай нота дегенди түшүнбөсө деле ушундай бир ыргактарды чыгарып, каңылдап өзүнчө ырдачу ушул чоң энебиз. Анан биздин атабыз, апабыз өтө интеллекти бийик адамдар, алар ушунчалык ар тараптуу өнүккөн адамдар. Анан ошолордун бизге көрсөткөн тарбиясы, алардагы болгон бүт Кудай Таала берген талант аларда да бар да. Ошолордун баардыгы бизге берилүү болуш керек. Ушу үй бүлөбүздө 6 кыз, 1 эркек болсок, ошонун баары эле ушундай ар тараптуу чыгармачылыкка аркалап, чыгармачылыкты аркалап келебиз. Билимсиз эл арасында. Бүгүнкү күндө туура айттың, чыгармачылыкта ийгиликтин эрте кечи жок. Чыгармачылык ал убакытты күтпөйт, келген кезинде алып чыгып, ошону алып чыкканга аракет кылып калыш керек экен. Ал ар бир адамдын колунда экен. Бул негизи мен максат кылып кичинемден балдар мультфильм көргөнү телеэкранга чуркаса, мен Дарика Жалгасынованын, Кайыргүл Сартбаеванын кичинекей кезимден эле, Анарбек Ибраевдин ырларын, ушунчалык Тамара Исабекова, ушулардын ырларын укканда жыргап, Гүлсүн Мамашева эжелердин ырларын баарын чуркап жүрүпчүмүн да. Мен анча мультфильм көрчү эмесмин. Ушул ырларды негедир жакшы көрчүмүн. Болот Миңжилкыевдер, ушул орустун Валентина Толкунова, Майя Кристаленская, Анна Герман, ушулардын баардыгы мен жан дүйнөмдү козгоп келген да. Ушунчалык элестетчүмүн. Мен да ушинтип ырдасам деп. Анан негизгиси бул балалыкта кыялдар өсүп келе берет экен. Кыялдануу бул адам баласы дем алып жашап турганда кыялданууну токтотпош керек экен. Бүгүнкү күндө ошол кыялдарым менен жашап келем. Ошол кыялдарым күн сайын ишке ашып атат. Студент кезден ошол 89-90 жылдардан Саламат Садыкова эжебизди тааный баштадык. Саламат эженин ырдаган ырлары, анын сахнада турганы, анын өзгөчө кубулжуган бир башка жандардын үнүнө окшогон бир таасирлүү үнү мени биротоло ушул ырга болгон кызыгуумду арттырды. Анан ошол кызыгуу менен жүрүп арадан 25-30 жылга жакындаган учурга чейин ушул Саламат Садыкованы көмөр тутуп келдим. Мен ошону Саламат эже мени тааныбаса деле өзүмдүн устатым. Ушул чыгармачылыкка даярдап бараткан менин устатым деп билем. Анан 2017 жылдын апрелинде ушул Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнүн маданият үйүнө эл коштоп өзү сүрөп ушул Лайлыкан келиш керек ушул маданият үйүнө деп. Бизде сонун бир маданият үйү бар. Филармонияга эле окшоп кетет. Ошол жерге келип иштөөнү өзүм аябай аздек деген бир кыялдарым бар болчу. Ошол кыялымды эл түшүндү. Баягы через космос берилет дейт го, каалоо тилем. Элге ошол жетти окшойт. Ошо элдин каалоосу менен келип калдым 2017-жылы апрель айында. Анан ишке киргенден кийин эле ошо Саламат эженин ырларын Facebook'тан, ошол соц тармактардан, социалдык тармактардан көрүп, телевидениядан көрүп, анан ушунчалык кызыкчумун да. Анан бир күн эле карасам, ошо Баткенде клип тартып жүрүп көндөрүн Facebook баракчасына таштаган экен, көрө салып эле, ой Салматчы, салмаспы, биз тарапка келип ырдап кетпейсизби, Өрүксарды аралаган бойдон кетип калбай Бишкек тарапка десем, макул барайын деп ушинтип эле байланышып калдык. Анан бул эженин ушунчалык жөнөкөйлүгү, чындап эле элдин кызы экенин ошол жерде дагы бир жолу мен ынандым да, элдин кызы экенине. Сен ким элең? Мен сени тааныбасам, кантип да соласың деген жок да, сен кимсиң деген жок. Макул барайын, кайсыл жерге барайын деп. Ушинтип жолугушуп калдык. Келип элге жакшынакка кылып концерт берди. Рахмат эжеге, Алла ыраазы болсун.
ошол эже мага окшогон көптөгөн ырга кызыккан ышкыбоз таланттарды жанына алып келип окутпаса деле экран аркылуу ошо окутуп, үйрөтүп, тарбиялап алып чыгып атат деп мен толук ишенип айта алам да. Ошол күндөн баштап Саламат эже менен мындай тыгыз байланышып, анан Саламат эженин назарына илинип калганыма Аллага шүгүрлөр келтиргим келет. Себеби сен баарын эле көңүл бөлмөйт да сага. Кимдир бирөөнүн гана назарына илинет экенсиң. Ошо Саламат Садыкова эжебиздин назарына илинген окшоймун. 2017-жылдын 9-10 май күнү Баткен шаарында чоң сахнада өзүнүн жеке концертин берүүдө менин ошол чоң сахнага чыккандагы тушоомду кести. Саламат Садыкова. Саламат Садыкова эже ошол жерге чакырып, бул адамгерчилиги, анын кеңпейилдүүлүгү, анын талантты аздектеп талантты көрө билгендиги, көрөгөчтүгү, анын ушунчалык ар тараптуу таланттуу адам, инсан, улуу инсан. Бул кайталангыс талант. Ошол инсандын назарына илинип калганыма Аллага шүгүрлөр болсун дейм да. Устатым деп ошол Саламат Садыкованы билем. Жакшы. Ошол азыр айтып калдыңыз Саламат Садыкованы ошол назарына илиндим деп. Мен сизден ошол Facebook баракчаларынан, YouTube жана Google'дардан мен көрүп жүрөмүн. Ошол көрөрман катары сиздин үнүңүздү аябай Саламат Садыковага көптөгөн ошо комментарий жазгандар, көптөгөн адамдар сиздерге ушунчалык окшош деп жүрүшөт. Ошол биздин телекөрүүчүлөргө бир ырдап берип, ырларыңыздан, өзүңүз жараткан обондордон ырдап берип, бир созулонтуп койбойсузбу? Мындай мүмкүнчүлүктөр келгенде баягы ырдаган экенмин, ырдаш керек дейт го. Анда ушул кадырлуу элиме мына сиздерге бир жакшынакай маанай тартуулап кетейин. Бул өзүм оюн чыгарганда Рабыканын ырларына оюн чыгара баштадым. Рабыкан ушунчалык терең мазмунда адамдын делебесин козгоп, жашоого болгон көз карашты такыр, оң жакка, оңдукка бурган ушунчалык сонун ырларды жаратат. Ушул мен бир тууганым катары эмес, жакшы акын катары мен сыйлайм. Мунун жазган чыгармаларына таазим кылам. Ошолор жаткан ар бир ырына оюн чыгарса, оюн жаратса болот да. Бул көбүнчө насаатырларын көп жазат. Ошол насаатырларынан анда бир ырды таштап коеюн. Калай калкка белек болсун. Жакшы болуу керек да. Ошол жакшы адамдар жакшы болууга аракет кылууга үндөгөн ыр. Дүйнөң калат артыңда үйсүң дагы, балаң калат папестеп сүйсүң дагы, болбогондур өмүргө эч ким түркүк, жакшы эле деп эскерсин өлсөң дагы. Колдуң кири байлыгың жууса кетет, каниет кыл барына азда жетет. Чакчаңдабай чагыңа карап иш кыл, калган көңүл чыккан жан бирдей дешет. Чакчаңдабай чагыңа карап иш кыл, калган көңүл чыккан жан бирдей дешет. Бик туруп сүйлөсөң бүгүн мында, байкабастан олдоксон сөзгө сынба. Ол ядай сезсең да бир өзүңдү, ойноп сүйлөп бирөөнү ойрон кылба. Ол ядай сезсең да бир өзүңдү, ойноп сүйлөп бирөөнү ойрон кылба. Ойноп сүйлөп бирөөнү ойрон кылба. Бали, үнүңүзгө береке. Чындап эле ушул көрөрмандар айткандай үнүңүз Саламат Садыкованын эле өзү экен. Андай эмесе жана азыр айтып калдыңыз, ушул көптөгөн ырларымдын, мааниси терең ырлардын көбүн эсе автору Рабыкан эже деп. Рабыкан эже, сиз ушул ырларды бат-бат ушул Facebook баракчаларына салып турат экенсиз. Ошол мен да аны окудум, окурмандар катары сиздин ырларыңыз көбүн эсе ушул турмушка, адамдарды жакшылыкка үндөй, ушул адам затыны
бул убакытынча деген сыяктуу аябай сонун ырларыңызды бар экен, жазыпсыз. Ал жерде сиздерге күйөрмандарыңыз өтө көп экен. Ошолор жаңысын, жаңы ырларыңызды суранып турушат экен, кайрадан чыгарыңыз деп. Эми ушул канчадан бери сиз ушул ырларды жазып жатасыз? Канча ырларды жазып койдуңуз? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Коомдо жашап туруп, коомдон сырткары боло албайсың деген дагы бир жакшы сөз бар. Ошол акын катары коомдо болуп жаткан окуялар сенин жүрөгүңдөгү элге айтайын деген ойду ыр менен берип жатат да. Ошону эл менен бөлүшкүм келип, Facebook баракчаларына жүктөп атам. Бул 2 китебим чыгардым. 2003 жылы Ырларым менен сырларым деген китебимдин баш сөзүн эл акыны Эгемберди Эрматов агайыбыз жазып берди эле, тушоосун кесип. Кийин 2011 жылы Максаттын баары ийгиликтин таңы деген китеп чыкты. Азыр 3-чү китебимди Кудай буйрса даярдатына чыгуунун алдында турат. Ошол жаңы ырларымдан эгер уруксат берсеңиздер, албетте бирим келип атат. Манасы кайда, барсыңбы деген ыр. Карекке батып, асманда жылдыз толгон ай, бийик тоо, көлүң, төрүңдө түркүн гүлгө бай, ирмелсе кирпик тып эткен көздүн жашында, кусалык агат, сыздатып жүрөк дайрадай. Чет элде жүргөн улан кыз түрүп билегин, кар чуруп жанын кар жиздеп жүрөт билесиң. Кабылан жүрөк кайдасың кыргыз жигити, бүтсө экен бачың, бийликке болгон тирешиң. Элимде сөз бар, курнамыз жаратпашыңды, бөлүнбөй элим тарттырып ийбе башыңды. Абыке көбөш жорго калсың кайрылбай, азыркы күндүн манасы кайда, барсыңбы? Түйүлгөн муштай, биримдик болуп элимде, түбүң бир кыргыз кетпесин баары төгүнгө, ойготуп намыс ариет менен арыңды, бололу өрлөк өсүүнүн бийик өрүндө. Адамга каниет карын тойгозот деп айтат атам көп ирет. Ачылып кетсе арааның, жабышат экен көбүлден. Текебер мүнөз күтөсүң, жаныңа киши жолотпой, туура сөз айтса тууганың, турасың аны тоготпой. Кошоматчың көбөйүп, алдыңда сени макташат, жарайсың өзүң жалгыз деп, далыңдан сылап тапташат. Кыйратып жаткан экем деп, ан сайын мерез болосуң, кыйындык түшсө башыңа, көлөкөң дагы жоголот, ошондо жалгыз болосуң. Андыктан акыл жыйып ал, напсиңди бир аз тыйып ал, бет кабын чечип мерездин, жөнөкөйүн кийип ал. Бул ырларыңыз аябай адамды бир ойго салган, ушунчалык мааниси терең экен. Азаматсыз сиздин калемиңизге береке мындан ары. Эми ушул Рабыкан же сиңдиңиз экөөңүз иштегенсиздерге кандай, мисалы экөөңүз тең бул чыгармачылыкты, өнөрдү аркалаган адамдар экенсиздер. Сиз ыр чыгарып акын болуп, ал эми Лайлыкан эже сиз обону жаратып бирге иштешкен кандай болду сиздерге, эже сиңди катары же бир кандай жыргалда? Демократия деп коет, демократия өлкөсүндө жашайбыз. Биздин демократия балалыктан үйдөн башталган да бизде. Энебиз менен атабыз жумушка кетет эле. Анан биз 6 кыз бир эркек, 7 тууганбыз. Үй ишин бүтүп койгондон кийин эмне кылыш керек? Анан концерт койчубуз. Сөзү мен жазып берчүмүн, сиңдим мырдачы. Кичинекей убагыңыздан баштап. Анан коңшунун балдарын баарын чакырып алып концерт коюп берчүбүз. Ошол балалыктан башталды. Кудайга шүгүр. Бир тууганың баягы орустар айткандай бир волнада болгон жакшы экен. Жашоо бир дем менен, бир толкунда бул өзүнчө бакыт да, өзүнчө бакыт. Лайлыкан эже, сиз ушул көптөгөн обондорду жаратып келатасыз. Биринен бири жакшы, биз уктук. Эми канча обон жараттыңыз? 30дан ашып калды. Жакшы. 30дан ашып, көбүнчөсү ушу Рабыкандын ырларына обон чыгарам. Анан Анатай Өмүрканов агайыбыздын Келбедиң деген ыры менен жүрөгүңдү, атыңды жүрөгүмө жазып алган деген жакшынакай ыры бар экен. Ушул 2 ырына обон чыгаргам. Агай угуп көрүп аябай жактырган. Ошону аранжировкага берип иштеп атабыз азыр. Алып чыгабыз жакынкы күндөрдө буйруса. Анан өзүбүздүн балалыгыбыздан ушул чет тилинен сабак берген Тажикан Жапарова деген бир жакшынакай эжекебиз бар болчу. Ал дагы мындай
таланты аябай ташкындаган эжек экен. Анын ыр жазганын билген эмеспиз. Бирок ал да акын жазуучулар союзунун мүчөсү болду кече жакында. Ырларын сонун экен, ошол китебин барактап отуруп, ушунчалык бир сонун ыры бар экен. Ага оончугарды жараттым. Ал дагы аранжировкага берилип иштелип атат. Өзүбүздө дагы бир кыз бар, Жакшын апай Мурзаева Мукарам деп, ал да жакшы ырлар жазат экен. Ошол кыздын ырына оончугардым. Ошолордун баарын эми баары келип баягы финансыга такалат эмеспи? Ошону бирден баягындай иштеп алып чыгып атабыз. Буюрса, кече ошол Facebook барактарынан көрдүңөр окшойт. Рабыканын бир ырын иштеп чыгып алып чыктык. Аны да эми клип тарттырып элге кеңири телевидение аркылуу ушул Муз ТВ каналдарынан ушинтип бергенге аракет жасап атабыз. Рабыкан эже ушул азыр маданият тууралуу Лайлыкан эже аябай жакшы сөздөрдү айтып кетти. Маданиятты өстүрмөйүнчө кыргыз эли өспөйт, өнүкпөйт деп. Эми ушул сиздин акын катары биздин коомго көз карашыңыз кандай? Угутубузду ичибизден издешибиз керек да. Биз тигил жакта бул жакта туурабастан биз өзүбүздүн ичибизге үңүлүшүбүз керек. Бизде баары бар, Кудайга шүгүр. Болгону өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшкөндө, өзүбүздүн баалуулуктарды көтөрө билгенде колго алышыбыз керек. Качан адамдын жан дүйнөсү тазарганда, бири-бирибизден жакшылыкты издей баштаганда гана жакшы иштер болот да. Бул ар бир ой реалдуулукка айланат да. Ошол биздин айлана чөйрөбүздө болуп жаткан окуялардын баардыгы бул биздин ички жан дүйнөбүздүн чагылышы деп ойлойм. Ошондуктан жан дүйнөбүздү тазартып, аруу ойлорду алдыга коюп умтулушубуз керек. Ал үчүн бир ырымды айтып кетейин. Кайдан келдик? Кайда алып барат жолубуз? Оңго, солго же түз багыт алууда ооздук экен биздин күлүп оюбуз. Мезгил бизге ачып берди сырларын. Өзүң башкар турмушуңдун ыргагын. Тандаганың ырбы, чырбы өзүңдөн күнөөлүүнү издеп долмат кылбагын. Жакшы, азаматсыз. Рабыкан эже, мына сиздин максаттын баары ийгиликтин таңы деген китебиңиз колумда турат. Ушул китептин арасынан музыка деген ырыңыздан ушул 4 сап ырды окуп берейин көрөрмандарга. Музыка бул жан дүйнөнүн ыргагы, музыкасыз жетимсирейт ыр дагы, музыка ыр бириккенде жуурулуп, чууруп чыгат жүрөктөрдүн сырлары. Ушул музыка тууралуу окуп калдык. Эми ушул жакшы бир убону менен Лайлыкан Арапова эжекебиз көрөрмандарга жакшы бир ырыңыздан ырдап берип койсоңуз, андан кийин Түнкү жылдыз телеберүүсүн жыйынтыктамакчыбыз. Жакшы. Сапырылып сага деген оюлорум, мен өзүңдү эченирет ойлодум. Даба издеп махабаттын дардына, толкун урган көлдүн жегин бойлодум. Толкун урган көлдүн жегин бойлодум.
адаштырбай элесин, ару жолго дайым баштап келесин. Сагындырып сага деген ойлордон ыр жазууга дайым эргүү бересин. Ыр жазууга дайым эргүү бересин. Сагындырып сага деген ойлордон ыр жазууга дайым эргүү бересин. Ыр жазууга дайым эргүү бересин. Кадырман теле көрүүчүлөр, ушул жакшы маанайдан кийин биздин убактыбыз да соңуна келип жетти. Түнкү жылдыз теле берүүсүн жыйынтыктамакчыбыз жана ошондой эле Рабыкан эже сиздерге Лайлыкан эже чыгармачылык ийгилик. Рабыкан эже сиздин берекелүү калемиңизге канчалаган далай ырларды жаратып, узун элдин учуна, кыйра элдин кыйрына жеткен жазуучулардын катарына кошулуңуз деп кетер элек. Ал эми Лайлыкан эже сизге болсо ар бир биз угуп олтурсак обонуңуз ушунчалык кулакты кубанткан обондор экен. Сизге да чыгармачылык ийгилик каалоо менен биргеликте Түнкү жылдыз теле берүүсүн бүгүн жыйынтыктамакчыбыз. Келерки теле берүүбүзгө чейин сак саламатта болуңуздар.